Туугандар, бул видео город Королевдон үй алам деген мекендештерге сунушталат. Бул жерде азыр 2 бөлмөлүү турак жай сатка коюлуп жатат. Биринчи этажда жайгашкан. Азыр үйдүн ичин полный обзор кылып, анан үйдү сатып аткан өзүбүздүн кыргыз мекендешибиз, аны менен да бир аз маек курабыз. Анда эмесе үйдүн ичин көрсөтөбүз. Кеттик анда. Үй мына биринчи кабатта жайгашкан. Мына 5 этаж үйдүн биринчи кабатында мына айнектери. Мына биринчи, экинчи айнек ушул домдо жайгашкан. Азыр ичин көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз азыр город Королев шаарындабыз. Микрорайон Юбилейный, улица Папанинадабыз. Мекендешибиз өзүнүн турак жайын сатып жатат. 2021-жылы алынган турак жай. Сбербанктан ипотекага алган экен эле. Мына убагы келип, мына Кыргызстанга кетиш керек болуп, мекендешибиз өзү үйүн сатып жатат. Анан Өмүрбек аке өзү айтса азыр жанында эмнелер бар, эмне үчүн бул Королевдон алган, жана баасын канчага сатат, ошол тууралуу анда сөз баштасак. Өмүрбек аке, ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Өмүрбек, айтсаңыз, үйдү эмнеге сатып жатасыз? Сатууну Кыргызстанга кетиш керек. Көп жылдан бери ушул жакта жүрөбүз. 2021-жылы алган экенсиз? 2021 алганмын. Ипотекага алгансыз? Ипотекага ставка 8% менен. 8% менен. Анан үйдүн мындай инфраструктурасы жөнүндө айтсаңыз? Инфраструктурасы жанында эмнелер бар? Жанында магнит магазин бар, пятерочка магазин, и автошкола. 5 минут басса садик менен школа бар. Садик менен школа. Школа бар. Дагы бул жерде азыр бир станцияны айттыңыз го. 2 минут басса станция Болшево бар. Болшево. Ал станция менен Москвага канча минутта жетет? Москвага жарым саат Жарым саат электричка менен. Электричка менен. Автобус бар. 499 номердеги автобус метро ВДНХ алып барат. ВДНХдан канча минутта келет? 40 минутта. 40 минутта келет, Анан Өмүрбек, айтсаңыз дагы, сиз жана 2 үйүм бар деп аттыңыз беле? 2 үйүм бар. Бирөөсү именно эмнеге ушул Королевдон алдыңыз сиз? Ошол убакта ставка деле 8% эле Москвадын ортосунан эле албай элеңиз? Ушул жер жаккан, ишим жакын болчу. Ушул жакта иштейсиз? Тынч район экен. Мага жакты район. Эми шарттарга байланыштуу сатыш керек. Башка жактан да үйүм бар. Кудай буйруса Кыргызстандан үйүм бар. Жакшы. Ошого буну сатыш керек. Анда айтсаңыз дагы үйдү сатам деп атасыз. Азыр мебелдер боюнча айтсак. Үйдө калуучу нерселер шкаф калат. Стиральный машина, кухня, гарнитур баары калат. Стиральный машина калат. Телевизорду алып кетесиз? Телевизорду алам, двухъярусный кроватты алам, детский. Калганы баары калат. Жакшы. Ушундай мекендештер, мына өзүңүздөр көргөндөй ремонту дагы аябай жакшы. Келип эч кандай мындай ремонт кылам деп лажит этем дебейсиздер. Мындай жай живи деген экен. Жакында эле кылгам. Кирип эле жашайсыздар. Ремонт жакында эле кылдыңызбы? Бир жыл болуп калды. Ремонтко канча акча кетирдиңиз? Где-то бир 300 000 кетирди. 300 000, Эми евро ремонт эмес, жанагындай косметический ремонт. Жакшы. Мына туугандар, алам десеңиздер, ремонт кылып дагы бар болбойсуздар, келесиздер. Отопление, газ бар. Газовый колонка да бар. Газовый колонка бар. Полный кухняларды, санузелдерди полный иштейт. Үйдүн баасын канчага алдыңыз эле? 2021-жылы 4 миллион 600 миңге алгам. 4 миллион 600 миңге. Эми азыр ким буну оценщиктер коет экен, канчага дешин да билбейм. Убакыт көрсөтөт. Реальный алам деп калса канча түшүрөсүз? Бир 100 000, 200 000. Ошо торг болот, бирок. Торг бар, анда ал жагын сүйлөшөбүз. Кыргыздарга кетсе жакшы да. Кыргыз жашаса жакшы. Анан айтсаңыз, ошо 2021 алыпсыз го. Анан өзүңүз алгандан кийин өзүңүздүн үйүңүз болду да, мисалы, андан мурун квартирада жүрдүңүз да. Андан мурун квартирада, анан ипотека төлөп, өзүңүздүн үйүңүзгө төлөгөндө кандай мындай ощущениялер болду? Эми мурда жүргөн экенбиз да, орустарга эле берип акчаны жөн эле. Эми өзүмдүн үйүм болгондо жакшы да. Баарынын өзүнүн үйү болгон жакшы да. Регистрация коюп аттыңыз. Регистрация. Азыр бул жерде ким өзүңүз эле жашайсыз? Өзүм, бала чагам регистрация турат, данный время Кыргызстанда. Азыр бул жерде квартиранттар менен. Квартирантым бар.
Если бирөө алам деген болсо, квартирантта деле сүйлөшсөк болот экен да. Квартиранттары менен калтырып кетем. Жакшы экен. Анда кухня, санузелдерди көргөзөлү, анда кийинки комнаталарга кирип а. Ошо. Жүрүңүз. Бул жак Кухня. кухня. Кухнянын жерде Холодильник, барды жок калат ушу газовый колонка, бардыгы иштеп турган. газ экен. Газ бар. Кухня гарнитур. Мына караңыздар, таптаза бар жок. Холодильник да калат экен. Холодильник, стиральный машина, бардык. Ысык суу, муздак суу. Ысык суу, муздак суу. Могуну ачса, колонка иштейт. Жаксан газовый колонка. Газовый колонка. Ошо бул жак туалет, ванна бир, экөө бир жайгашкан. Стиральный машина иштеп турган. Бар жок таптаза. Барды жогу бар иштеп турган. Өзүнүн данный времени Wi-Fi жашап да бар экен үйдө. Интернет кирген. Бул жагы мына конок бөлмөсү, гостиный. Бул жак Кеңири. И анан үйдүн канча, аянтын айтсаңыз, канча квадрат метр? 43 квадрат 43 метр. квадрат метр, а? 43 квадрат метр. Мыналар баары калат. Мебелдери бардыгы калат. Жакшы. Ушул мекендештер алам десеңиздер, анда бизге кайрылыңыздар. Биз сиздерге, если ипотека алам десеңиздер, да жардам көрсөтөбүз. Наличка алам десеңиздер, анда да жакшы болот. Канчага сатасыз өзү? Где-то оюңузда канчага сатсам деп ойлоп атасыз? Билбейм, азыр эми данный время Сианда, Авитода 6-7 деп турат экен эми. 6-7 деп турат. 6-7-нин тегереги. 6-7 тегереги. Ал жагын эми убакыт көрсөтөт, оценщиктер айтат, ошого карап анан иш болот. Жакшы. Мекендештер, үйдүн айланасында бардыгы жайгашкан. Бул жагында парк. Парк дагы аябай чоң, кеңири экен. Жайында аябай сонун болсо керек. Мына жолдун бул жагынан эле өтсө, мына 2 минут, 1 минут басса эле бул жерде мына фруктовый саткан магазин бар. Наракка өтсө, магнит бар экен, бул жакта Озон, автошкола, дагы нелер бар экен, көп нерселер бар экен да. Кыскасы, үйдүн жанында бар жогу бар. Магазин, детский площадка, парк. 5 минут наракка бассаң, мектеп да бар экен. Мектепке да жакын. 5 минутта жетесиң. Ошо мекендештер, шашылгыла, кайрылгыла.